Бул айыл чарба техникасынын баасы 1 миллион сомдон жогору. Андыктан эл элинин муктаждыгын эске алып, жеке ишкер Темирлан Тургунов дал ушул грейдер техникасын Акназаров айыл өкмөтүнүн карамагына өткөрүп берди. Айылдын көйгөйүн көрүп, канча жылдан бери мына былтыр келип ушул жерде ушул аймакта иштегем, Бакай Ата районунда. Анан кийин ошол карасам, биздин ийин айыл өкмөткө жана жакынкы айыл өкмөттөр ушул грейдер техникасы абдан муктаж экен. Ар кайсы жактан ири суммада жалдап келип, анан кийин ушундай колдонушат экен да. Анын дагы очередке турушуп, ушундай көп көйгөйлөр бар экен. Анан ошол себептен эле өзүм ойлонуп, бая жол куруучулугунан биринчи Кудай үчүн кылган нерсебиз деп туруп, ошол көп эле жардамдарды берип жүрөбүз. Анан ушул грейдерди да берүү деп эсептеп, туура эсептеп, анан сүйлөшүп айыл өкмөт мененчи. Акназаров айыл өкмөтү негизи 5 айылдан турат. Айылдагы көпчүлүк ички жолдорду тегиздөө үчүн техника жетишсиз болгон. Эми элеттиктердин көп жылдан берки көйгөйү чечилүүдө. Жакын арада бул техника менен көйгөй жараткан көчөлөр оңдолмокчу. Биздин айылыбызда 5 айыл, 5 кыштагыбыз бар. 5 кыштагыбызда ар биринде 4-5тен көчөлөрүбүз бар. Анан биз ойлонуп жүрүп, ушундай грейдерге аябай муктаж элек. Кудайдын буйругу экен, Кудай буйруп ушул Рамазан улуу айында бизге ошол агабыз берип калды. Өзүңүздөр көрүп тургандай, эми Кудай буйрса биздин өзүбүздүн айылыбызда ички жолдорубузга кызмат кылат деген ойдобуз. Бакай Ата районундагы 9 айыл өкмөттүн айрымдарында эле грейдер техникасы болгон. Көпчүлүк айыл өкмөттөр райондогу жол чарба ишканасынын грейдерин пайдаланып келишкен. Акназаров айыл өкмөтүнө берилген мындай техника аз болсо дагы райондогу жакынкы айыл өкмөттөрдүн муктаждыгын чечүүгө көмөкчү болот дейт район акими. Бул грейдер чындап айтканда аябай биздин жолдорубузга, ички жолдорубузга керек болчу. Бизде ушу Бакай Ата районундагы номер 47 жол тейлөөчү ишканабыз бар. Анын ушундай техникасыны дайыма биз талаш тартыш болуп, кээде моундай табигый кырсыктар болуп калат. Суу ташкындары же болбосо сел каптаганда. Азыр мен ойлойм, эми мындан ары ушу техникабызды бир жакшынакай, бир жакшылыктарга иштетебиз деген ниеттебиз. Айта кетсек, грейдер техникасын алып берген Темирлан Тургунов буга чейин дагы айылдагы айрым маселелерди чечүүгө дагы көмөктөшүп, демөөрчүлүк жардамын берип келген. Ал эми берилген айыл чарба техникасы менен бүгүн айыл өкмөтүнүн тегерегин иретке келтирүү үчүн тегиздөө иштери жүрдү. Бегай Масымбаева, Кайнар Ормонов, Тилек Жоламанов, Бакай Ата району.